Ушул Осокеңди эскерип эмнегедир көп айтчы. Көрсө Осокең колуна биринчи ошонун колуна Алкең алып келип анан ал киши менен да көп жүрүп калган экен. Анан жаңы жүргөн кезинде эле анда Анделек деген эле ырым бар дейт бир. Ошону ырдайм барган жерде. Анан Осокең саламдашын угайынчы деги ушу киши десе эле оосунан ырлар каркырадай чубап эле агылат. Бул ырды кандай айдан табат. Десе А боюнча кетет жана аллитерация деп атсаңарбы? Ошол сыяктуу. Б десе Бдан кетет дейт. Х десе Хдан куюлтат дейт. Анан бир күнү мынау шаардын четинде Күрпүлдөк деген айыл бар го могу жакта. Ошол жака барып калдык дейт. А кезде баягы электр жок, электр деп койчу. Электр жок, анан кийин чырактар болот го. 4 чыракты катар менен күйгүзүп койгон дейт ошол айылда. Анан башында саламдашып Осокең ырдайт экен. Андан ары карай ой көптөгөн ырчылар бар. Аттарын айтсаң залкарлар азыр эми тарых бетинде абдан өлбөс өчпөс болуп калган ырчылар. Мен болсо Анделек деген ырымды эле бир жеринде ырдайм. Анан ушул Осокең саламдашын угайынчы өзүмдүн ырыма мурунда деп анан элдин алдына баралып тигиндей отуруп Осокеңди карап турам дейт. Анан Осокең ошондо кулакта калгандар деп азыр мына жазууга телеге байланыштуу кичине кыскартып эле айтып берейин. Ошондо Осокең минтип саламдашып атат дейт. Қаласаң ғана балдара оң атаңын қалтырбай ұққынға салың қадыр кетіп қалбасын қашымда бала чақаның күлдірем деп тиішті мұнда Күчүкбай бала чатағым деп айырда бір Күчүкбай деген тиішіп қойып тұр. Амансың арбыңа қайын амандашып алайын алам үйдің суысындай атырылып ағайын алып келдім сілерге бүгін артистерімді алайын дейді. Андағынан тайым бар аудан бүгін чабайын айрықчаң içinde бір жаш балам бар ал жаш баламды көргенде жазылып қалады санаңар. Өзі таластан келген Анделек тамтаңдап жүрет жөрмелеп аман болсын ел көрет ақындығы жөнделет кейін ақын болып чоңойсой біздей айтып кетет термеле. Бу калкостун аты Күрпүлдөк кабарыңардан кыңаргатуу чыккан дүңкүлдөп деп коет. Халкыңга кирбе келдик биз бүгүн каткыр ойноп күлсүн деп кааданың айта жүрсүн деп деген жерге келгенде эле шамал болуп кеткен бу каптан чыккан. Баа чырактар өчүп калыптыр дейт. Өчүп калса акын киши мырын токтотпой ошондон ары эле баа чырактарды кошуурдап кетип атат. Бу 4 бригадта bir чырак төмөндөн шамалдыр кырап акындын оозунан алып кетет булкулап айланайын жаш балдар отурушпай тынчыраак жигиттер жатат ар жакта келин кызды чымчылап чымчыласа чымчылат отургула тынчыраак. Антпесеңер Осмонкул оозундагы сөздөрүн токтотуп коет кымтылап дегенде анан баа бригадир раисиби туруп алып чырактарды күйгүздү дейт. Жарык болуп калды. Анан Осокең элге тамаша куруп ырдаганда дайым өзү өңдүү түстүү мындай сулууча келген киши экен. Анан маңдайында бир ушул каптал жагында алтын тиши бар экен. Анан аны дайым ырдап атканда бир жарыкка же чырактын бу жарыкка жарык журук деп көрүнө калчу экен. Анан анысын жаркылдатып баягы киши үнүн шаңкылдатып тишин жаркылдатып ырдап атса элдин арасында отурган бир кыз келиндер да болот да жаштар. Тетиги көйрөң киши окшойт бизге тиишип улам эле тишин көрсөтөт деп коет дейт. Тишин көрсөтөт десе Осокең эми ырдап атып ошол сөздү да угуп кетиптир дейт. Угуп калып ырына кошуп кетип атат дейт. Обаң Осмонкул кары деп коесо сен бетиңди чымчып соесуң. Шашпагыла келин кыз силерде кемшейген кемпир болосуң. Силер кемшейген кемпир болгондо кемсомол кайдан жолосуң. Кемсомол деген камсомол экен эле.